Каракол шаарынын Жеңиш багында Каракол казиного каршы деген тынчтык митинги болду. Тынчтык митингини уюштурган жарандык активист Өскөнбаев Аскар казино курулса кийинки муунга зыяны тиерин белгиледи. Урматтуу агайын туугандар, деги эле кыргызстандыктар, могу экили бизде болуп аткан бүгүнкү учурдагы ушул атка минерлердин бир бизге элге жакпаган өзлөрүнүн баягы чечимдери менен бизге ушул нерсени бүгүнкү күндөгү боорукеле казино тууралуу болуп аткан нерсе ушул нерсени биз туура эмес көрөбүз да. Анткени биздин балдарыбыз, биздин урпактарыбыз ушул нерседен жапа чегип, мындай жабыркап калбайт деген гарантия эч ким бере албайт бул нерсегечи. Анткени дүйнөлүк практикада көрүп атабыз канчалык деңгээлде ушул нерсе терс жактарын алып келип атканынчы. Ошол нерсеге биз жарандар, караколдуктар, кыргызстандыктар азыркы Кыргызстандын ар кайсы булуң бурчунда ушул нерсеге каршылык акцияларын жүргүзүп атат. Бизге өкүндө тура турган нерсе ушул биздин эл тарабынан тандалган жогорку кеңештеги депутаттарыбыз ушул нерсени баягы элдин оюн пикирин укпай туруп ошолордун биздин атыбыздан баягы макулдугун берип, көпчүлүгү макулдугун берип койгону бизди өкүндүрүп ушул нерсеге жаман ойдо калтырып атат да. Бул биздин урпактарыбызга жакшы нерсесин алып келбейт. Бул нерседе көп терс жактары бар. Мындай карап көрсөк, биздин ошол эле ичиндеги жарандар кирбейт деп жанагы ушул казинону баштай турган адамдардын башында турган адамдар айтып атат, что биздин кыргыз жарандар кирбейт деп. Ал нерсеге ким гарантия бере алат кирбейт дегенгечи? Өкүлдөрүнө ушул сөзүбүз, үнүбүз жетсе экен деп ушул нерсени кылып атабыз. Бул жерде азыр биздин саныбыздын аздыгынан эмес, негизи баягы ар бир адамдын жүрөгүндө болгон нерсе болуп атат. Ушул депутаттарыбызга, өкмөт башыбызга, ажообузга ушул нерселерди жеткизип, биздин кыргызстандыктарды ушул арам нерсе менен бакпай, адал нерсе менен көп альтернатива жолдору бар. Ушул адал жол менен акча таап, өз элин, жерин адал нерсе менен бакканга азыркы тапта биздин жүрөктө эзип аткан бир чоң көйгөй болуп атат. Бул көйгөй казино көйгөйү. Казинонун Кыргызстанга эч кандай кереги жок. Казинодон башка жол менен деле акча тапсак болот. Казино бул эч бир жакшылыкка алып келбейт. Казино ачыла турган болсо, ошол эле балдарыбыз, уулдарыбыз, кыздарыбыз ар кандай жаман жолдорго барат. Тынчтык митингине жалпы Ысык Көл облусунун ар кайсы райондорунан кайдыгер карабаган жарандары чогулушту. Продуктун арзан кирсек толтура, баары толтура, туалетти баары толтура. Анан келип атып, казино дейт, асман шаары дейт. Элементтерди бир туалет сала алышпайт, анан менин жолу асманга сүрүшөт, отуруп алышат. Тура. Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бир жыл мурун экономика кризистен чыгуунун бир жолу бул Ысык Көл облусуна оюн-зоок жайларын ачып, республиканын бюджетин көтөрүүнүн максатын айткан. Өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот. Эмне үчүн? Мына азыр экономиканы өзүңөр көрүп турасыңар. Эңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурамын. Биз ар кандай жолдорду издеп бюджетти толтурушубуз керек. Бюджетти толтурбасак биз зарплат бере албайбыз, пенсия пособияларды бере албай калабыз, сырткы карыздардан кутула албай калабыз. Ошон үчүн биз эч коркпой ачышыбыз керек. Акылай Канатбекова, Волна Ысык Көл радио компаниясы үчүн Каракол шаарынан. Чычырганактан жасалган мороженое, бул ошо чычырганактын өзү кошулат да бул жакта. Каракол шаарына келген ар бир жаран бул биринчи ирет дароо эле балмуздагына жана шлемпусуна абдан кызыгат. Мурун Каракол шаарында бир гана цумда балмуздак сатылса, азыр көп түрө чыккандыгына байланыштуу конкуренция өсүүдө. Сатуучунун айтымы боюнча, даамдуу балмуздактын сыры таза азыктардан жасалгандыгы.
болсо ошол клубниканын өзү кошулат, мисалы үчүн кулпунайдын өзү кошулат, куруттун өзү кошулат. Ал жакта болсо бир эле түрү бар, сливочный, а бизде уже 30дан ашык түрү бар да. Ошонусу менен айырмаланат, тазалыгы менен айырмаланат, даамы аябай даамдуу, ошонусу менен айырмаланат. Эң биринчи очередь бул сапаты менен айырмаланат да. Биздин балмуздак бул эң жогорку премиум класстагы балмуздак. Жанында ойын аянтчалары көп болгондуктан балмуздактын түрлөрү көп. Балмуздактын түрлөрү бар. Өзүңөр көргөндөй эле сироп кошобуз үстүнө. Мындай конфеттерден кошобуз. Арих, жаңгак кошобуз. Жаңгактын түрлөрү бар. Жана ошондой эле кургатылган жемиш, сухофрукт орусча айтканда. Базардын ичиндеги өзгөчөлүгү бул үстүндөгү кошумчалары. Сүйкүмдүү балмуздак экен, азыр жеп көрөбүз. Балмуздактын баасы 45-50 сомдон турат. Даамы сонун болгондуктан кечке чейин түгөнүп бүтүп калат. Мурун бир гана жерде болсо, ал эми азыр шаардын көп жерлеринен түрлөрүн табууга болот.